11 каналында бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары. Курулбай калган ГЭС кайтарылчу акча Орусия менен ГЭС куруу боюнча макулдашууну денонсациялоо демилгеси жогорку кеңеш кароосуна коюлат. Бир тараптуу келишимден чыккан үчүн Кыргызстан Орусияга 37 миллион доллар кайтарып бериши шарт. Баткенде 2 кыргыз жараны жоголуп табылбай жатат. Дээрлик бир айдан бери дайыны чыкпай жаткан кыргызстандыктарды тажик чек арачылары кармап кетти деген божомолдор бар. Бирок Тажикстан тарап бул маалыматты тастыктай элек. Ал эми Орусияда доллар 79 рубльга чыкты. Мунай арзандап, рубльдун куну түшүп жатат. Ал арада Орусиядагы мигранттардын мекенине болгон акча которуулары да кечкин азайып кетти. Мына ушул жана башка темаларды эми бир аз кененирээк мазмунда саламатсыздарбы? Бишкектеги студияда мен Назика Атамбекова. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук парламенттик комитети Орусия менен Кыргызстан ортосунда кабыл алынган ГЭС куруу боюнча макулдашууну жокко чыгарууну колдоду. Мындай чечим комитеттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Эске салсак, буга чейин аталган маселе ар бир фракцияда каралып, баары тең денонсацияга макулдугун беришти. Эми тиешелүү документ парламенттин кароосуна коюлат. Бирок Кыргызстан жогорку Нарын каскадына ГЭСтерди куруу жөнүндөгү келишимден чыга турган болсо, Орусияга 37 миллион доллар кайтарып бериши шарт. Бул тууралуу бүгүн парламентте Кыргызстандын экономика министрлигинин өкүлдөрү эскертишти. Эске салсак, ГЭСтин куруу боюнча жалпы иштин 7% аткарылган. Орусия долбоорго алгач 2 миллиард рубль бөлгөн жана бүгүнкү күнгө анын теңи гана пайдаланылган. ГЭСтерди курууга баш аягы Орусия тараптан 700 миллион доллар сарпталат делген эле. Теманы улай бүгүн өкмөт башчы Темир Сариевдин буйругу менен Улуттук энерго холдинг жетекчиси болуп Айбек Калиев дайындалды. Башка жаңылыктардан Баткендин Кызыл Кыя шаарында 24 декабрдан бери жергиликтүү 2 тургундун дайыны чыкпай жатат. 19 жаштагы Искендер Махамаджан уулу жана 28 жаштагы Бекзат Мамытов шаарда машина айдап чыгып, ошол тейден жок болушкан. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы кыргыз жарандардын тажик чек арачыларынын колуна түшкөн деп божомолдошууда, бирок бул тууралуу кыргыз тараптын сурамына азырынча Тажикстандан жооп боло элек. Аймакта жоголгондорду издөө иштери уланууда, бирок аракеттер жыйынтыгын бере элек. Ал арада бүгүн Бишкекте шайлоочулар атынан чыгып атабыз деп демилгелүү топ маалымат жыйынын уюштуруп президентке кайрылуу жолдошту. Кайрылууда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүлөр киргизүү талап кылынат. Талапкерлердин ресурсун, аброюн колдонуп парламентке өтүп алгандан кийин айрым фракция жетекчилери кээ бир депутаттарга басым көрсөтүп жаткандыгы айтылды. Бул себептүү шайлоо мыйзамдарына толуктоо киргизилип, ал жерде депутаттан кайсы убакта мандатты кайтарып алса болот тартибин аныктап берүү өтүнүчү берилди. Жолдош Ушиканын төрагасы кайсы бетиң менен сотко берип атсың? Эл силерди шайлаган. Мен элдин атынан сүйлөйм. Таластын эли мыкты эл деп алдыга салып коюп, оюн кылып аткандар көп азыр. Туура түшүнсөңөр. Азыр мына Алмаз Атамбаевга рахмат айтыш керек. Мына 21 жылдык мөнөт бүтсө мен кетем. Парламентизм башкарсын деп отур. Мына парламент башкарбай, парламентти эмне кылып атыр? 11 каналында жаңылыктар. Эми дүйнө жаңылыктарынан Пакистандын түндүк батышында полиция бекетинде жардыруу болуп, кеминде 7 киши каза болду, дагы 20 жарадар болду. Жардыруу болгон Фат аймагы жарым жартылай автономдуу эсептелет. Эскертсек, түндүк Вазиристанда талиптер жана өкмөттүк күчтөр ортосунда көптөн бери күрөш уланып келет. Соңку жардырууга эч ким жоопкерчилик ала элек. Дүйнөлүк рынокто Brent маркасындагы мунайдын баасы дүйшөмбүдө 27,72 долларга түштү. Бүгүн Brent мунайдын 1 баррели 29,37 долларга бааланып, баасы кайрадан 2 долларга көтөрүлдү. Ал арада OPEC мунайына болгон баа соңку 13 жылдагы эң арзан чекке жетип, баррели 24,7 долларды түздү. OPEC себетинде Алжир, Иран, Ирак, Кувейт, Сауд Арабия, Венесуэла өндүрүлгөн мунайдын 12 сорту кирет. Былтыр декабрдан тарта рынокто мунайга болгон талаптан да сунуш көп болгондугунан ага баа кескин түшүүдө. Ошондой эле Иранга болгон эл аралык санкциялардын алынышы да мунайга болгон баанын түшүшүн шарттап жатат. Ал арада эл аралык чек арасыз dabagерler уюму Европадагы качкындарга түзүлгөн шарттарга карата нааразылык менен чыкты. Грекияга караштуу Кос айылында эмгиче мигранттарды кабыл алуу борбору ачыла электиги бул уюм тарабынан кескин сынга алынды. Ошондой эле Италиядагы качкындар борборундагы шарттар да жетиштүү деңгээлде эместиги белгиленди. Чек арасыз dabagерler уюму айрым Европа өлкөлөрүнүн чек араларын качкындар үчүн жабуу саясатын айыптап, бул ансызда азапка салынган качкындардын жүгүн оорлотуп аткандыгын айтты. Эске салсак, былтыр Европага качкындар массалык агылып 500 000 качкын аймакка баш байнек издеп келген.
Экономика жаңылыктарынан Кытайдын экономикалык өсүшү солуунда баратат. Былтыр Кытайдын ички дүң продукциясынын өсүшү 6,9 түзүп, 6,9% түзүп, бул соңку 25 жылдагы рекорддук төмөнкү чек болгонун айтылып жатат. Эксперттердин баамында Кытайдын дүйнөдө болгон экономикалык экспансиясы жайлап баратат. Ал өткөн жылы Кытай эл республикасынын эл аралык резерви 500 миллиард доллар, 3 триллион долларга түштү. Соңку кезде Кытай экспорт жана инвестиция эмес, кызмат көрсөтүү жана ички керектөө эсебинен өсүүгө басым жасап жатканын байкоо болот. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз, саналуу мүнөттөрдөн кийин. Өзбекстанда учак ичинде сүрөт же видео тартууга тыюу салынды. Улуттук авиакомпания жүргүнчүлөрдүн өзүн өзү алып жүрүү эрежелерин толуктоолорго киргизди. Бул ириде чет элдик жарандарга тийиштүү чаралардан экени айтылууда. Кыргызстандан Казакстанга мыйзамсыз ымыркай алып өтөм деп казак жараны кармалды. Азырынча кармалган айыл өз баласын алып өтүүгө аракет кылганбы же чоочун эле баланы алып келип баратканбы такталууда. Орусияда Кыргызстандын сүрөтчүсү Толгонбек Койчумановдун эмгектери коюлган жеке көргөзмө өттү. Ага баш аягы 2000дей көрүүчү келди. Эми булар туурасында кененирээк. Орусияда доллар 79 рубльга чыкты. Москва биржасында доллардын наркы көтөрүлүп 80 рубльга чыгайын деп калды. Буга чейин доллардын наркы 79 рубль ченеминде 2014-жылы февралда көтөрүлгөн. Орусияда доллар эле эмес, евро да кымбаттап, учурда 86,26 рубльге бааланып жатат. Рубльдун куну дүйнөдөгү мунайга болгон баанын түшүшүнө байланыштуу төмөндөп жатканы айтылууда. Ал арада Орусиядагы өзбек мигранттарынын акча которуулары 50%, ал эми тажиктердики 44%га түштү. The Economic басылманын эсептөөлөрү боюнча былтыр кыргыз мигранттарынын акча которуулары дээрлик 3дөн 1ге кыскарды. Ошону менен кыргыз мигранттарынын акча которууларынын көлөмү доллар менен 2013-жылдагы суммага тете болду деп жатышат. Бирок айрым эксперттер акча которуулар суммасы мурунку деңгээлге эле калып, доллардын наркынын көтөрүлүшү эсептөөлөргө таасирин бергени айтылууда. Эске салсак, Орусияда 1 миллионго чукул кыргыз жарандары иш алып баратат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргени Орусияда кыргыз мигранттар саны көбөйүп жаткандыгы айтылып келет. Коңшуларда эмне кеп? Өзбекистан Hava Yolları улуттук авиакомпаниясы учак бортунда сүрөт жана видео тартууларга тыюу салды. Бул тууралуу тыюулар жүргүнчүлөрдүн учакта өзүн өзү алып жүрүү эрежелерине кирди. Буга чейин өзбек бийлиги чет элдик жарандарга аскердик техника, курал, отун кампаларын деңиз портторун тартууга тыюу салган. Ошондой эле Өзбекстанда сырттан келгендерге автожол, көпүрө, илимий изилдөө институттарын, электростанцияларды тартууга уруксаты жок. Кыргыз-казак чек арасында ымыркайды башка баланын документи менен алып өтөм деп казак жараны кармалды. Кең Булун автодорожный бекетинде кармалган ал аял өз баласын алып өтөм дегенби же башка бирөөнүкү такталган жок. Чек ара кызматы билдиргендей, эркек балага кыз баланын документин көрсөтүп алып өтүү аракети болгон. Кармалган казак жараны милицияга өткөрүлүп берилди. Орусиянын Красноярск шаарында кыргызстандык сүрөтчү Толгонбек Койчумановдун көргөзмөсү өттү. Иш-чарага Замандаш ассоциациясы демилгелик кылып, кыргызстандык сүрөтчүнүн эмгектерин көргөнү 2000ге чукул киши келген. Экспозицияга негизинен май боек менен тартылган сүрөттөр коюлган. Эске салсак, Толгонбек Койчуманов 2014-жылы толук метраждуу Аку деп аталган бийинчи кыргыз анимациялык фильм жараткан. Көргөзмө Сибирь федералдык университетин уюштурду. Ушуну менен 11 каналында жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.